Бирок кээ бир инсандарга бул жүрөгү канчалык туйгуга батып аткан, эртең динибизде эмне болот, кандай болот деп кыжалачылык болуп аткандар да бар да. Анча-мынча түшүнбөгөн суроолорубузду ошо гаш боюнча же башка маселелер боюнча, балдарыбыздын окуулары боюнча 11-класс эмес, 9-класска чейин окуса эмне болот, мына колледждер сыяктуу кылып, ошо маселелерди талкуулап алсак, тактап алсак жакшы болот эле. Мындайда эми биз концепциясын колдоп берели деп талкуусуз эле кабыл алып коюп атасыңар. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби буну билгенибиз жакшы да. Биз бу жерде суроо жооп кылсак, ошо элге катмарга түшүнүктүү болот. Неге биз ошондон качабыз? Анан бүт баарыңыздар эле азыр дин кызматкерлер мына алымдар келип атат. Суроо жооп болсо ушулардан бир жакшы сөздөрдү угсак, биз жүрөгүбүздү өйгөн анча-мынча маселени ынанат элек. Анан ошонун баарын токтоттуңар. Эртең экинчи окууга чейин ким алымдар каяктан табасыңар? Эл коомчулук каяктан сурайт? Кимден сурайт? Мына бул өтө мындай бир орчундуу маселе. Эми кимгедир балким бул жеңил болуп аткандыр. Кимгедир жеңил ой мындай бир мыйзам катарында кабыл алып аткандырсыңар. Бирок кээ бир инсандарга бул жүрөгү канчалык туйгуга батып аткан, эртең динибизде эмне болот, кандай болот деп кыжалачылык болуп аткандар да бар да. Просто бул жерде мына азыр анча-мынча түшүнбөгөн суроолорубузду ошо гаш боюнча же башка маселелер боюнча, балдарыбыздын окуулары боюнча 11-класс эмес, 9-класска чейин окуса эмне болот, мына колледждер сыяктуу кылып, ошо маселелерди талкуулап алсак, тактап алсак жакшы болот эле. Мына бүгүн билем, ар бир жерде иреттүүлүк керек, тартип керек, туура, ага эч ким каршы эмес. Биз баарыбыз эле макулбуз. Бирок ошонун алкагында азыркы болуп аткан иштерди мындай талкуулап алсак, алымдар келип атат, алымдардын кеңешинин төрагасы келип атат, муфтий келип атат, мына биздин православ секторунун башчылары келип атат. Суроолорубуз көп болчу да. Эми мейли аз добушка коесуздар, добуш өтөт. Бул биринчи окууда да өтөт. Экинчи окууга келгенде талкуусуз кылбай, башка кылбай мында кеңирээк алсаңыздар. Сураныч, сиздер биз коомчулук ушул 90% мусулмандар күтүп аткан маселе. Эртең биз кандай болобуз, кантип жашайбыз, эмне кылабыз деп. Мен каршы эмесмин. Азыр бардык тартипке келип, жакшы болуп, жана атасы баласын куубастан, бала атаны куубастан, эртең карлар үйүнө таштабасын. Аны бардыгыбыз каалайбыз. Мамлекетибизде тынчтык болушун баарыбыз каалайбыз. Бирок анча-мынча суроо жооптор бар.